Сооротуучу Кудай. 24-июнь. Кудайга ишенген адамдардын арасында мага Кудай мындай деп айтты деген сөздөрдү тайманбастан күнүмдүк жашоосунда колдонуп жүргөндөр көп. Кудай мага айтты деген сөздүн артында чоң жоопкерчилик турат. Мындай сөздөрдү айтаарда адам аябай ойлонушу керек. Бир адамдын жазуудагы пайгамбарчылыктардан да көп Кудай мага айтты деген сөздөрү бар эле. Ал саат сайын Теңир мага айтты, жаңы эле Теңир мага айтты деп жеңил эле айта берер эле. Анан албетте ал айткан сөздөрдүн баары көп өтпөй эле тескерисинен чыгып, же туура эмес айтканы ачылып калчу. Ошондуктан Кудай сага айтканына 100% ишеним болбосо, анда Кудай мага айтты, Кудай мага ачып берди деген сөздөрдү колдонбо. Анын ордуна мен бир нерсени сезип жатам, мен ушундай деп ойлоп жатам, Кудай бул тууралуу эмне дейт биле элекмин. Бирок мен силер менен азыр бөлүшүп кетейин деп жатам деш керек. Өзүңөрдүн эле оюңарды Кудайдын сөзү катары, Кудайдан алган аян катары айта бербегиле. Бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе.